Саламатсыңар балдар. Математика сабагы мисал маселелерди иштейбиз. 6000 кемитилген 2342. Кемүүчүнүн бирдиктери, ондуктары, жүздүктөрү 0 болгондуктан 1000-дикти алып майдалайбыз. 1000-дик 10 жүздүккө барабар. Мындан бир жүздүктү алып ондуктарга жана бирдиктерге бөлүп беребиз. Бир жүздүк 10 ондукка барабар болгондуктан 1 ондугу бирдиктерге, калган 9 ондугу ондуктарга тиет. 1000-диктен калган 9 жүздүгү жүздүктөргө тиет. Ошентип 6000-диктин үстүнө чекит коюлду. Ал 1000-дик алынды дегенди түшүндүрөт. 1000-дик 1 ондук кошулган 9 ондук кошулган 9 жүздүк бул 1000-дик болот. 220 иш. Ушул сыяктуу ой жүгүртүп мисалдарды чыгар. 700 кемитилген 365. 1 жүздүк барабар 1 ондук кошулган 9 ондук. 0дон 5ти кемите албайбыз. Алдыдагы 0дон 1ти сурайбыз дагы 10дон 5ти кемитсек 5 болот. Кийинки 0убузда 9 калды, 1ти алдык. 9дан 6-ны кемитсек 3. 7ден да 1 алганыбыз үчүн ал жерде 6 калды. 6дан 3тү кемитсек 3 болот. Ошентип биздин мисалыбыздын жообу 335 болду. Кийинки иш 221 иш. Муну мамыча түрүндө жазып, жогоруда түшүндүрмөлөрдү кайрадан угуп, түшүнүп аткарасыңар. 222 иш. Маселе. Катташуучу эртең менен 460 газета таратты. Анын ичинен 200 агым, 130 кут билим, калганы Кыргыз туусу газетасы. Канча Кыргыз туусу газетасы таратылган? Кыргыз туусу газетасын кантип тапсак болот балдар? Маселенин берилишине конт коюп окуп, түшүнүп, шартыны жазып, туйутма түзүп чыгаргыла. 223 иш. МН 3 см 9 мм болгон кесинди сыз. Ал кесиндиден өз эркиңче Б жана Д чекиттерин белгилеп ал. Канча кесинди пайда болду? Аларды тамгалар менен белгилеп, узундуктарын ченеп жаз. Кесинди сызабыз МН деген. Ал кесиндиге Б, Д чекиттерин белгилейбиз. Ошол бир кесиндибизден канча кесинди пайда болду? Суроого жооп берип, кесиндилердин узундуктарын ченейсиңер. Үйгө тапшырма 224-225 иштер.